Москва облусундагы көрүстөндөрдүн биринде кыргыз желеги илинип турат. Бул жерге 21 жаштагы теги кыргызстандык Аскат Жээнкулов жерге берилген. Ал 2 жыл мурда Украинанын Харьков облусундагы Изюм шаарында окко учкан. Орус-Украин согушунда канча борбор азиялык каза болду? Алардын ичинен канчасы кыргызстандыктар? Алдыда кенен айтып беребиз, аягына чейин көрүңүз. BBC'нин орус кызматы медиа зона басылмасы жана атайын ыктыярчылар биригип, орус армиясынын катарына кошулуп, Украинадагы согушта каза тапкан 75 миңдей адамдын тек жайын аныктап чыкты. Тизмеде 267 борбор азиялыктын аты жөнү бар. Анткени менен бул сан алда канча көп болушу мүмкүн. Себеби журналисттер ачык булактарга гана таянып маалымат топтогон. BBC орус кызматынын журналисти Ольга Ившина каза болгондордун жарымынан көбү контракт менен согушка баргандар экенин айтат. Мы в своих подсчетах, если у человека было двойное гражданство, то есть и российское, и, например, Кыргызстана, да, или российское и Узбекистана, мы его учитываем в первую очередь как россиянина. Но как бы пометку делаем, что он выходец из той или иной еще страны другой. Больше всего погибших выходцев из Узбекистана, поименно нам известно сейчас 74 человека из этой страны, кто погиб. Из Кыргызстана 38 человек, вот как раз с учетом выходцев тоже. Из Таджикистана 80 человек нам известно. Из Казахстана всего вместе с теми, кто родился в Казахстане, возможно, не был гражданином, но родился, 69 человек. С Казахстаном чуть-чуть другая ситуация, там большее количество людей, кто родился, но все-таки никогда не имел казахского гражданства. Из того, что мы видим, опять же, по открытым источникам, вот там, по-моему, если вот с учетом, кто точно граждане Казахстана, там будет буквально 8-10 человек, но вот с учетом тех, кто выходец из страны, кто родился, по крайней мере, в Казахстане, вот почти 70. Из Туркменистана 6 человек. Вот такие данные, конечно, это данные не полные, это только, я повторюсь, те, кого мы смогли подтвердить на основе открытых источников. Реальные цифры наверняка больше. BBC'нин орус кызматы жана медиа зона биргеликте аныктаган борбор азиялыктардын тизмеси биздин колубузга дагы тийди. Тизмеде жалпы 60-тай теги кыргызстандык бар. Жарымынан көбү орус жарандыгын алгандар. Арасында ЧВК Вагнерге кошулган, мобилизацияга туш болгон, Орусиянын куралдуу күчтөрү менен контракт түзгөндөр жана түз эле армиядан ары кеткендер бар. Каза болгондордун ичинен эң жашы 20да болсо, эң улуусу 50-дө. Алсак 20 жаштагы 4 теги кыргызстандык бар. Алар Сыргакбек Өзүбеков, Эгемберди Дорбоев, Исламжан Камилов жана Эргеш Усубалиев. Булар Кыргызстанда төрөлүп, кийинчерээк орус жарандыгын алгандар. Төртөө тең армияга чакырылган. Каза болгондордун айрымдары Орусиянын ар кайсы аймагында көмүлсө, айрымдарынын сөөгү мекенине алынып келинген. Жарымынан көбү Бахмутта мүрт кеткени журналисттер чогулткан маалымат базада жазылат. Калгандары кайсы жерде каза болгону тууралуу маалымат жокко эсе. Ившинанын айтымында борбор азиялыктар тууралуу маалымат чогултуу алда канча оор, анткени интернетте алар тууралуу маалымат аз дейт. Журналист тизмеге дайынсыз жоголгондор же туткундагылар кошулбаганын белгилейт. Что касается выходцев из Центральной Азии, очень много данных о них мы получаем как раз вот либо с кладбищ, где появляются могилы, или с каких-то мемориалов в памяти погибших. Вот я просто пример приведу. Буквально на этой неделе я сидела, изучал мемориал, появился в Подмосковье. Местные жители, один из которых сам воевал наемником в ЧВК «Вагнер», он поставил памятник, скинувшись вместе с другими бывшими вагнеровцами в память о погибших товарищах. И там были имена и там местами позывные погибших. И вот там было, кстати, несколько выходцев с Центральной Азии, точно помню, что был человек из Узбекистана, из Таджикистана были ребята. Это в основном были ребята, которые завербовались в ЧВК из тюрем и потом погибли. Был у нас случай довольно долгий, такой сложно сочиненный, когда среди могил подмосковных вот была могила человека который похоже было, что он выходец из Центральной Азии, стали искать, я нашла его приговор и оттуда поняла, что в приговоре было указано, что родился в Кыргызстане, и потом через наших коллег стали искать, они помогли найти родственников этого человека в Кыргызстане, и в итоге
я связалась с его сестрой, и вот я вынуждена была ей сообщить эту новость о том, что брат ее погиб, потому что да, очень часто родственники воюющих, кто вот выходцы из Центральной Азии, они не понимают, как узнать информацию о своих близких, или их запросы игнорируют, или какое-то сочетание этих факторов. Поэтому, насколько я понимаю, и для самих воюющих, и для их родственников довольно как бы сложно взаимодействовать с чиновниками, а в случае смерти человека родным бывает сложно. Или часто даже невозможно получить его тело, получить там какие-то компенсации. Украинадагы согушта каза болгондордун тизмеси тез-тез жаңыланууда. Күн сайын жаңы ысымдар кошулуп, сөөктү акыркы сапарга узатуу зыйнатынан видео сүрөттөр чыгат. Алардын арасынан кыргызстандыктарды издеп, бир топ группаларга баш багып жатып, Телеграмдан «Не жди меня из Украины» деген группага туш болдук. Бул жерде күнүгө 50дөй кат жазылат. Алардын көбү жакыны согушка кеткенден кийин дайынсыз болуп жатканын айтып издегендер. Украинадагы, Орусиядагы жоготууларын ачыктабаганына байланыштуу эки тараптын жоготууларын так айтуу кыйын. Анткени менен журналисттер ачык булактарга же өздүк булактарына таянып, маалымат базасын чогултууга аракет кылып келет. Сентябрь айынын башында The Wall Street Journal басылмасы эки тараптан тең каза болгондор менен жарадар болгондордун саны миллионго чукулдаганын жазды. Басылма орус тараптан каза болгондордун саны 200 000 кишиге жетсе, жарадарлар 400 000 дейт. Владимир Зеленский 27 октябрда дүйнө Түндүк Кореянын согушка аралашып жатканына реакция кылышы керек деп кайрылуу жасады. Антпесе согуш токтобой эле узарса, анын кесепети башка мамлекеттерге да тийип калышы мүмкүн дейт. І саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Буга чейин Түштүк Кореянын чалгын кызматы Түндүк Корея 1500 аскерин Орусиянын алыскы чыгыш аймагына окутууга жибергенин маалымдаган. Орус президенти Владимир Путин 24 октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Орусияда экенин тастыктаган. Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело. Украинадагы согуш 2022 жылдын 24 февралында башталган. Андан бир ай өтөй Кыргызстанга Эгемберди Дорбоевдин сөөгү келген. Ал Кыргызстанда төрөлүп, өсүп, кийин орус жарандыгын алып, Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишим менен кызмат өтөп жатканда согушка тартылган. Мына ушул окуядан кийин бул согушка Борбор Азиялыктардагы кириптер болгону билинген. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча башка өлкөнүн согушуна катышкандар 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Украинадагы согушка катышып тирүү кайткандар дагы бар. Алардын ичинен 3 кыргыз жараны жалданмачылык боюнча соттолуп, экөө пробацияга чыкса, бирөөнү президент ырайым кылган. Ал эми согуштан кайтпай калган кыргызстандыктардын ата-энелери, жакындарынын күйүтү ичинде. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Аман туруңуз.